Эми окуучулар класстан класска көчүү үчүн мамлекеттик тилден экзамен тапшырат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлаган. Агалай Кыргызстанда мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тили сабагынан жазуу жана ОЗЭК жүзүндөгү көчүрүү экзаменден өтүшү керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында класстан класска көчүрүү сынагы уюштурулууда. Бул сынакты уюштуруу үчүн Атайын Билим берүү министрлиги тарабынан мугалимдер үчүн окутуулар, инструкциялар, көргөзмөлөр өткөзүлөт. Аны биз дагы өзүбүздүн иш-чарабызга киргизип, мугалимдерди буга даярдайбыз. Ошондой эле кийинки окуу жылдарынан 2025-жылдын 28 окуу жылдарына бул 7-8, 10 класстар үчүн киргизилет. Ал эми бул окуу жылында 5-6 класстар үчүн көчүрүү экзамендери болуп өтөт. Тилекке каршы өлкөбүздө орус тилдүү кыргыздар көбөйүп барат. Айрыкча борбордо ири шаарларда мамлекеттик тилде эмес, орус тилинде сүйлөшүү кеңири тарады. Ата-энелердин көпчүлүгү балдарын башка чет тилдүү мектептерге берүүгө кызыктар. Мунун жыйынтыгында биздин жаш муун өз эне тилинде эркин, таза сүйлөй албай жатышат. Ошондуктан менчигине карабай Кыргызстандагы бардык мектептерде окуучулардын кыргыз тилинен экзамен тапшыруусу маанилүү экени, муну дагы да тереңдетүү керектиги айтылат. Мектептерде, ошол орус тилдүү мектептерде кыргыз тилин окутуу зарылдыгы бар. Окутканда дагы атайын программалардын жардамы менен, окуу китептеринин жардамы менен, түрдүү методдордун жардамы менен окутуп, даярдап, ошол сынакка даяр кылыш керек. Сынакка эле даяр кылбастан эртеңки күндө кайсыл адис тиктиелеп чыкпасын ошол мектеп окуучулары. Алар кыргыз тилинде мыкты сүйлөп, өзүнүн оюн так түшүндүрүп, бардык чөйрөдө, бардык сферада кыргызча сүйлөй алган болуш керек. Азыр көрүп атабыз. Ар кандай чөйрөдө, сферада өтүлгөн мероприятиелер, иш-чаралар да ошол биздин чиновниктер, көпчүлүк чиновниктер кыргыз тилинде өзүнүн оюн тактаана, системалуу, мындай ырааттуу сүйлөп бере албайт дагы, экинчи бөлүгүндө орусча сүйлөгөндө тим эле семчкедей чыгат да. Ушул көрүнүштүн өзү биздин Кыргызстанда мамлекеттик тилге, эне тилине маани бербегендиктин натыйжасы. Ушул кенемтени, ушул кемчиликтерди жоюу максатында ушундай иш-чаралар болуп атат. Эми муну тереңдетиш керек. Жанагы айтылгандай, биринчи кезекте окуткан мугалим даяр болуш керек ага. Ал ошол кыргыз тилин үйрөтүү методун мыкты билиш керек. Анан мыкты окуу куралдар түзүлүшү керек. Бул маселе көптөн бери талкуу жүрүп, көптөн бери айтылып жүрөт, бирок ичине келгенде жайыраак болуп атат, чынын айтыш керек. Анан эми мамлекеттик тилди жайылтуу боюнча канчалаган указдар чыкты, канчалаган буйруктар, көрсөтмөлөр келип атат. Анан эми мен оюмча мамлекеттик тилди, кыргыз тилин үй бүлөдөн башташ керек да. Үй бүлөдөн тарбия кыргыз тилди үйдө таза сүйлөш керек, туура жазыш керек дегенди биз үйдөн баштап, анан балдар бакчаларынан. Балдар бакчаларында азыр билимдүү болуш керек, жаштардын билимин көтөрөбүз деп англис тилин да киргизип атышат, туурабы? Башка орус тилде окуй берсин мейли баары. Кыргыз тилин ошо балдар бакчаларынан үйдөн негиз түзүш керек деп ойлойм мен. Кыргыз тили Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүндө дагы орду чоң. Анткени түрк тилдеринин башында кыргыз тили турат. Кыргыз тили мындан 2200 жыл мурун эле мамлекеттик тил статусу бар тил болгон. Муну Кытайдан табылган документтер далилдеп турарын Жамунун доценти Айтмамат Оморов билдирди. Азыркы мезгилде окумуштуулардын көпчүлүгү лингвист окумуштуулар. Кыргыз тили жалпы түрк тилдеринин атасы же болбосо түрк тилдери ушул кыргыз тилинен бөлүнүп чыккан деп аталат. Бул биринчиси. Экинчиси, кыргыз мамлекеттүүлүгү мындан 2200 жыл мурун болгондугу тууралуу Кытайдан табылган 16 документ далилдеп турат да. Демек кыргыз тили мындан 2200 жыл мурун мамлекеттик тил статусу бар тил болгон. Аны жанагы мен айткан 16 документ далилдеп турат. Азыр эми эгемендик алгандан мамлекет болуп, СССРдин курамынан бөлүнүп чыккандан кийин ал статус
ага чейин эле 89-жылы эле берилген, алган. Демек, биздин жарандар, бардык жарандар мамлекеттик тилди билүүсү зарыл. Белгилей кетсек, 2023-жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралардагы мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.